Бишкектеги кандуу пешоход алынат. Баш катырган чийин өчүрүүлөрүн кайгыл милициясы билдирди. Буга түштүк магистральда, башкача айтканда жогорку жалда айдоочулар машинаны катуу айдап, бак тараптардын уламдагы жөө адамдарды көрбөй калып жатышкандыгы себеп болгон. Эске салсак, буга чейин жергиликтүү тургундар ал жерде жол кырсыгы көп болоорун айтып, жакында эле 22 жаштагы кыздын өмүрү кыйылганын кабарлашкан. Бишкекте бул көчөлөр 5 күнгө жабылат. Борбордо Нооруз майрамынан улам 18 марттан 23 мартка чейин жол кыймылына чектөө киргизилет. Бул күндөрү Чүй проспектиси Панфиловдон Эркиндик бульварына чейин, Разаков көчөсү Абдымомуновдон Чүйгө чейин жана Орозбеков көчөсү Абдымомуновдон Чүйгө чейин жабылат. Кызамык боюнча абал өтө кооптуу. Кыргызстанда жыл башынан бери 8 бала кызамыктан каза болгону айтылды. Бийлик саламаттык сактоо министрлигине ооруну алдын алууну, эмдөө иштерин күчөтүүнү тапшырды. Ташиев миндеп $30.000 алган. Мындай шек менен Бишкек шаардык кеңешинин депутаты кармалды. УКМКнын маалыматында депутат партиялашына WhatsApp аркылуу өзүн Ташиев миндеп тааныштырып, $30.000 алдап алган. Каражатты күздө болгон шайлоо өнөктүгүнө жумшаганы айтылды. Тергөө уланууда.